Anam azыр ошо келин келди да, келип маршрутта күтүп турдум эле, келип анан акчаны берсем эле мени кучактап ыйлай берсе болобу. Ыйлап менин апам болсузга окшогон дейт да. Анан дагы чыдабай дагы акча кошуп бердим, дебеймиз колумду салып эле муну да эле алчы деп. Адамдан өткөн барып эч нерсе жок, алтыным. Кырачы бизге эчки теспе тартып жүрөбүз, сен дагы теспе тарт, Кудайга жабыныйла деп. Сумкама колумду салып эле болгон акчаны берип койдум анан. О кеткенден кийин ишенсең көзүмө жаш келип, раса өкүнүп бекинип ыйладым. Билем кандай убактылуу нерсе экенин билем го, мындай 4 жашкы ойланан кайра нар жакка барсаң тиричилик дагы эле жакшы жегиң келет, жакшы кийинип, жакшы ишкиң келе берет экен да. Биз ошондойлорго өзүбүз аралашып турушубуз керек деп ойлоп калдым да, бекинип ыйлап алып анан азыр намаз окуп атам. Ошо да колдон келген жардамды бере берели. Мен эч качан таштабайм да эми, негизи бирок мен да пенсиядагы адам эмесмин. Чөнтөгүмдө канча сом болсо, 20 сом болсо да, 100 сом, 200 сом болсо да көчөдөгө берип өтөм да эми. Бул муктаждыр, может ошого үчүн мага Кудай жолугуп тургандыр, ушуну берер бекен деп аткандыр деп ойлоно берем да. Бирөөгө садака береличи деп ойлонуп аткам да, анан ушул Кудай таалам ушул жөнүндө жооптуруп койду, ыйлап кетти анан зикир таарып десем намаз окуган билбейм дейт. Ушундай